Ассаламу алейкум бир туугандар. Кыргыз бир туугандарым. Бардыгы Кыргызстанда жашап аткан мусулман бир туугандар, бардык кыргызстандыктар. Жана ошондой эле чет жакта жүргөн мигрант бир туугандар. Мен да силердин араңардамын. Менин атым Кубатбек, кыргыз жараны жана азыркы учурда чет өлкөдө мигрант болуп жүрөбүз. Ар бирибиздин жүрөгүбүз Кыргызстандын келечеги деп согуп аткандан кийин азыркы көйгөйлүү маселелердин бирин чын жүрөктөн айтып кетейин. Алимран сүрөсүнүн 113 аятында Аллах субхана тағала айтат, Куран аяттын маанисинде: силер жакшы үмөт болуп чыгарылдыңар, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыргыла деп. Азыр жашынан баштап каарысына чейин баардыгы саясатчы болуп кетти. Акыркы мезгилдеги Кыргызстаныбызда болуп аткан саясат маданияты болуп аткандан баардыгы эле саясатчы болуп кетти. Кандай гана болбосун, бүт баары ошону эле сөз кылып калышты. Токтоло кете турган саясатка токтолбойбуз. Азыр кыргыз элимдин, жеримдин тынччылыгын жана аманчылыгын жана биримдүүлүктүн ынтымакка чакырып кете турган сөз болот да. Мен баардыгыңарга ишенем. Баардык кыргызстандыктарга ишенем. Ушул сөзүмдү бөлбөстөн жана туура эмес көрбөстөн туура кабыл алып койгула. Бул менин жеке оюм жана көйгөйлүү маселелердин бири да. Жана айтып кеткендей саясатка байланыштуу азыр кыргыз бир туугандарым, кыргызстандыктар кайсы жерде гана болбойлук мына 6,5 миллион деп атабыз. 6,5 миллиондун азыр Кыргызстанда 4 миллиондой эле турат. Орто минус плюс деп коелук, орто эсеп менен. 2,5 миллиону чет жакта иштеп жүрөт деп баардык тармактарды эле какшап атат. Ошонун бүт баары азыр 2 жаат, 3 жаат болуп бөлүнүп калды. Эмнеге? Саясатка байланыштуу. WhatsApp, соц тармак, жана Facebook бүт жакта бир туугандар бири-бириңерди абдан адамдын эмесин акысына кирип, жана так маалыматты далилдебей туруп эле бирөө минтип койду, бирөө тигинтип койду деп эле соц тармактарга таратып атасыздар. Ооба, алардын жакшы жактары бар, ооба, жакшы сөз сүйлөгөндөрү бар. Бирок токтоло турган точкасы бул жер бир туугандар. Жакынкы келе аткан президенттик шайлоого байланыштуу кээ бир тарапташтары бири-бириңерди акарат кылып, сөгүп, жетиниңерди сөгүп атасыңар. Бул эң туура эмес. Бири-бириңердин билип-билбей турган иштерин айтып алып эле, макул бирөө мурда ар бир адам кемчиликтүү. Бирөөсү мурда тигиндей кылбай коюптур, бирөөсү мурда түрмөдө отуруп чыгыптыр, бирөөнү дагы башка сөз менен эметип атасыңар. Жанында отуруп же үстүнөн кудай болгонсуп карап аткансып айтып атасыңар да. Эң туура эмес, бул мусулмандын сыпаты эмес. Анан бир туугандар, устазыбыз айтып кеткен, сен анын ата-энесин сөксөң, кайдан кепилдик сенин ата-энеңди сөгүп атат деген. Ошон үчүн баардык тарапташтарды, жеке эле Садыр Жапаровдун тарапташын айтпайм, Мадумаровдун тарапташын айтпайм. Бирок биз өз кулабыбыз менен уккандан, адамдын үнүн уккандан кийин Мадумаровдун тарапташтары оозуңардан акыт кирип көгүт чыгат экен. Айтышыңар мүмкүн, ооба, менин сөзүм жакпашы мүмкүн. Ошондой эле Садыр Жапаровдун да тарапташтарында бар, бул чындык. Бирок баардыгы бир эмес. Силерде да жакшы адам маданияттуу бар болушу мүмкүн. Бирок силердики дагы туура эмес. Жет ата, жет эне башка жактагы сөгүп атканыңар. Ошон үчүн Садыр Жапаровдун тарапташтарына кайрылып кетем, жана Мадумаровдун. Өзүңөрдүн маданияттуу, качан кыргыз бири-бирин сөгүп акарат келтирчү ата бабаларыңарда бар беле? Же ата-энеңер силерди ошондо тарбиялады беле? Эс ата-энеңер ошондо тарбияласа, анда ата-энеңердин ата-энеси ошондо тарбиялады деген кеп чыгат. Ошондо алардын дагы ата-энелери ошондо тарбиялады деген кеп чыгат. Кепилдик барбы силер дагы балдарыңарды ошондой кылып тарбияласыңар деп? Жет ата, жет энесин сөктүрүп, ошондо тукум укуңар менен бири-бириңерди сөктүрүп коюп келатасыңар. Ооба, айтышыңар мүмкүн, тилде сөйөк жок деп. Бирок тилде сөйөк болгону менен Аллах субхана тағала силерге акыл берген. Тилиңер силердин бейишиңер же тозогуңар болот. Ушактын айта турган маселеси көп абдан. Муну аалымдар жакшы билет. Ушак аябай көпкө бөлүнүп кетет. Бирок жана кыска жана айта кеткенде эле Куран аятынын Хумазак сүрөсүндө 1-аятында эле тилиңер жана кыймыл аракетиңер менен гыйбат кылуучуларга азап бар деп айтылып кеткен. Силер ойлоп атасызарбы, айтып койсок эле, болду, мен
туура болуп кеттим деп. Жок, силер туура эмес кылган, туура эмес сүйлөп атасыңар. Ошон үчүн саясат, ооба, баардыгыбыз мамлекетибиз үчүн деп атат. Кимиси оңдойт, кимиси өтпөйт. Бирок Аллах субхана таала Кыргызстандын көпчүлүгүнүн жаштарынын жүрөгүнө Садыр Нуркожоевич деп салып койгондон кийин билесиңер өзүңөр. Эси көпчүлүгүнүн жүрөгүнө Мадумаров деп салса, анда баардыгы жайында баардыгы Мадумаров деп колдомок. Кыргызстанда деле опрос болуп атат көбүнчөсү. Бүт дүйнө жүзүндө бүт баары Садыр Жапаровду колдоп атат. Эмнеге жардам бербейсиңер жана бут тосуулуңар болуп атасыңар? Таң калам мен. Таң калам. Ошон үчүн бир туугандар, мен силерди чакырып кетет элем. Кимиси утса утат, бирок кимиңер кайсы кандидатты колдосоңор колдогула. Эч ким силерди заставить эткен жок, колдобогула тигиндини. Колдойсуңарбы? Маданияттуу колдогула, билимдүү колдогула, жакшы сөзүңөр менен, жакшы видеоңор менен колдогула. Бири-бириңерди сөгүшүп, сагышып атасыңар. Аялынан баштап, жаш баласынан баштап, чыгарган чалына чейин бири-бириңерди сөгүшүп калдыңар. Токтогулачы, суранып кетем мына. Алыста жүрүп, чет жакта жүрүп, бир кыргыз жигитти силерден суранып кетти, Кубатбек деген жигити. Бир туугандар, суранайын. Колдошо бергиле. Ооба, ичиңер атышып атат. Ооба, таарынып атасыңар. Ооба, мамлекетибиз ушунча канча деген депутаттар болбоду. Бирок артта калган нерсе менен жашай берсек, алдыга жыла албайбыз. Алдыга жакшы ниет менен, жакшы үмүт менен, көз караш, жакшы ниет менен, жылалык сөзүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен жана амалдарыбыз менен. Ошончолук эле тарапташтарыңарды жакшы көрөсүңөрбү? Тарапташтарыңарга жардам бергиңер келеби? Анда күнү түнү отуруп, Аллага ибадат кылып, ыйлап дуа кылгыла. Алланын каалоосу болмоюнча силердин адамдын каалоосунча болбойт. Ооба, адам менен Алланын каалоосу дал келиши мүмкүн, бирок Аллах кааласа дегенди унутпагыла. Баардыгыңар Кудай жөнүндө сүйлөйт экенсиңер. Канча деген соц тармактарда жүрөм, канча деген WhatsApp'тарда келип атат. Баарыңар Кудай деп эле сүйлөйсүңөр. Кана анда Кудайдын өкүмүн аткарганыңар. Эси мурдакы алдыңкы сахабалар Кудай жөнүндө айтканда, Алладан коркпойсуң деп айтканда, ошол жерден чекесин сажага туруп, өкүрүп байлап, ошо айткан кишини чуркап келип, кечирчи деп кечирим сураган экен. А биз кантип калдык? Кудайдан коркпойсуң десе, айта өзүң билип алчы деп калдык. Суранып кетем, бир туугандар. WhatsApp'та отурасыңарбы, Facebook'та отурасыңарбы? Бирөөнүн акысына кирбеңиздер, ушак айтпаңыздар. Жана бири-бириңиздер сөгүшпөңүздөрчү, суранайын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.